Таза шайлоо буларды шересиңерби? Так эле айтып бергилечи. Жок, болбойт. Жок, болбойт. Мына бир акчачы мына. Уже 2 күндөн кийин 3 күндөн кийин таратат. Акча таратат. Даярданып атчак. Эме, урматтуу туугандар. Асыресе Кара Суудан көбүнесе коммерсанттар чыгат, контрабандисттер чыгат, бажыны башкаргандар чыгат, салыкты башкаргандар чыгат, кошелектер көп чыгат, кайманаттуу. Анан ушуга окшогон кара батырлар кайдан чыгат деп өзүм деле 2 базардан бери жүрөм. Түшүнбөй деле жүрөм, чындан эле ушул жанында жүрөбү деп. Эми ачуу чындыкты айтты. Буну да угушуңар керек болчу. Кыргыздын жок болуп баратканы жөнүндө коркунучтуу коркпой айтты. Мен бул сүйлөп бүткөнчө чукка отуруп бир ыр таптым да. Көңүл канап өң алеттен азабыз, күндө бөлөк жолго түшүп басабыз. Күндө бөлөк ыйман күтүп дүйнөдөн биз акырын өлүп бара жатабыз. Бектер хандар гүлдөп шапар тебишет, бейитиңдин так үстүндө жебишет. Акыйкаттык өлгөн жерде дайыма арзыматтар ырдаганга келишет. Койбуз, уйбуз, балким кыйган терекпиз. Биз байларга шайланарда керекпиз. Эл деген биз макулукта, маймылда, эч ким дагы эч нерсе да эмеспиз. Шакеңдин ыр экен да. Эмне деген ыр? Ушуну окуп ойгонбогон кыргыз ал өмүр ойгонбойт. Ойлонбогон кыргыздын өмүр ою да жетпейт, бою да жетпейт. Акындын жүрөгү менен чыгыптыр. Кайдыгерликти эки деп жазыптыр. Биздин жок болуп бара жатканыбызды жакындар эмес, акындар анан катындар айтып баштаптыр. Мына азыркы алдыдагы шайлоо бул эмне? Албетте бул бир жагынан партиялардын кармашы. А бирок чындыгында бул арам менен адалдын кармашы. Жалган менен чындыктын. Көпөстөр менен көчөттөрдүн, байлар менен тайлардын. Ошол кармаш. Ошол кармашта карапайым калк калыстыкка туруш керек. Байлар жакка ыктабай. Ажырата турган силер калдыңар. Кандай сөздү айтты? Кара Суунун баласы. Дагы эмнени айтыш керек мен билбей турам элди ойго түшүш үчүн. Комада жаткан адамдыр ойгонуп коюш керек. Укол сайса кыймылдайт го. Биз такыр кыймылдабай койбодук. Кыймылдаган бизди кынкатпай башка чабып атпайбы? Сайрагандын тилин жулам, башын жанчам, камайым, сабайым дейт. Бүтүндөй кыргыздын баары камап кете албайт. Мен коркунуч келтирди. Мени шайлоодон четтеткен аракет кылышты. Андан мурун муну четкенге карашты. Андан мурун Дамир Мусакеевди. Муну айтпады жана. Бул экөө үй камагында мен 4 жылдан бери тергөөдө жүрөм. Мен күтпөгөн иш, же бүтпөгөн иш. Алар асыресе эмнеден коркуп атат? Чындыктан коркуп атат. Айтпагыла дейт. Мен айтпасам эле силер билбей каласыңарбы? Мен айтпасам бул айтат, бул айтпасам бул айтат. Андан кийин бирөөңөр айтасыңар, андан кийин айтасыңар. Чындык бул баары чыгат да. Бирок калк бүгүн калкты башкарып калбады. Калк бул караңгылыкты каптап калбады. Калк ошол караңгылыктан чыга албай атат. Калк башын көтөрө албай атат. Кыргыз намысын таппай издеп атат. Ушул акыбалга келдик. Ушул акыбалга келдик. Анан менин ишеним чоң эле. Өнүгөбүз деген. Өлөбүз деген эмес, өсөбүз деген үмүт бар эле. Бирок үмүтүм былтыркы үмүт деген мабла менен кошо менин да үмүтүм өлдү. 1 жыл унчукпадым. Жана Дакаса дегендер чыккан, билесиңер да. Же жазган данеги жок, же жашаган дареги жок. Чыныгы дабдырлар ошолор да. Башка сөз жок аларга. Ошолор башкарып калды кыргызды бүгүн.
Ошолор коомдук пикирди түптөп калды. Кыргыздар муун китеп окучу эле, кино көрчү эле, телевизор көрүп, маалыматты гесттер аркылуу алчу эле. Азыр кыргыздар маалыматты докансалардын немесин алып атат. Деңгээл ошого түшүп, коом деградация болуп калды. Байларыбыз бардык нерсенин баарын барымта калып башкарып калды. Интеллигенция өлдү. Өлдү. Бир ачык сүйлөп, акыйкат сүйлөгөн аксакалыбыз, академиктерди көрүп атасыңарбы? Бардыгы башын кумга салды. Артын көтөрүп калды. Кыргыздын эл баатырлары бар. Кыргыздын эл акындары бар. Кыргыздын жакшылары бар. Бирок бардыгы бүгүн жашынып калды. Бардыгы багынып калды. Лаппай кокуй. Эмнеге? Анан кайсарыбызга мактанабыз, урпагыбыз деп. Уят го дейт. Анан кайсарыбызга артыбызды карап, атам манастын арбагы колдосун деп дуа кылабыз. Кантип сени колдойт, кантип сени коргойт. Сен эгер бүжүлөп турсаң, мүмкүнөп турсаң байлардын алдында. Батаңды берип атсаң уурларга. Кыргыз карыздан өлгөн эмес, намыстан өлгөн. Биз бүгүн толугу менен карыз болдук. Бизди эч ким эл катары эсептебей калды. Эл катары эсептебей калды. Улут катары урматтабай калды. Мына бензин жөнүндө айтып кетти. Бензиндин баасын ким түшүрөт? Өкмөт түшүрөт. А өкмөт түшүрүш үчүн эмне керек? Мамиле керек. А биздин өкмөт башчы кечеги орус өкмөт башчысы менен сүйлөшкөнүн көрдүңөрбү? Эмне деген шылдың, эмне де какты. Жаш баларга кандай какты. Тейтеңдеп алдына чыгарып, бизде маска тагынбай эле кой деди эле. Не кылайын дегендей кылып какты. Мына деңгээл. Анан ошол өкмөттүн реформасын ишке ашат деп элибиз кол чабып атат. Барган жердин баарында кыйкырып атат. Лента кесип сүйлөсө батасын бери алып атат. Биз баатыр болбой эле капыр болуп турук да. Апаларыбыздан алдына ак эле чекип отурат. Аталарыбыз орден медаль тагып, ошол жерде отураптардан кол чабып батасын берип атат. Таң көрдү. Акыйкаттык өлгөн жерде ушундай болот. Ошол бала төрөгөн апалар батасын берип атат. Байларга, бандиттерге, банкирлерге башкаргыла деп. Бардыгын көрүп турабыз. Бирок иштеген ишин көрбөй турабыз. Бирок ошого көнүп турабыз. Муюп турабыз. 1 жыл болду. 1 жыл болду Үмүттүн өлгөнүнө. Үмүттөгү баланын билесиздер да, ак үйдүн алдында. Көрсө биз ошондой эле кыргыздын үмүтү өлүп турду. Үмүт ошондой үзүлүп турду. Ошондой эле түзүлүп турду азыркы бийлик. 1 жылдан бери силер да унчукпадыңар, биз да унчукпадык, бардыгын бердик. Баш мыйзамды бердик. Бардыгар барып шайлап бердиңер. Башка мыйзамдын баарын бердик, сот бийлигин бердик, аткаруу бийлигин бердик, жергилүү бийликти бердик. Туурабы? Азыр айыл өкмөттүн депутаттары эчтекке жарабай калдыңар да. Силердин сөзүңөрдү аялыңардан башка эч ким укпай калды да. Азыр мурун жок дегенде жергиликтүү бийликтин башчысын эл депутаттары, ошол жергиликтүү кеңеш депутаттары шайлачу эле. Ошолор отчет алчу эле. Азыр алар дагы депти. Алды. Эки гана бийлик калды. Президент албаган. Бул имамды албайт, айылдын. Дайындай албайт. Ана мектептин директору. Бүттүгүн басып бердик. Үмүттү дагы, тилекти дагы бардыгын бердик да мынтип турдук. Жыйынтык барбы? Жок. Жыйынтык ушул болду. Өмүрдүн баасынан көмүрдүн баасы кымбат болду. Туурабы? Анан ушундайга келгенде, эми силерде кайдыгер карабашыңар керек да, калк деле бир жолу өзүңөрдүн сөзүңөрдү айтышыңар керек да, мунтуп жата бербей. Мага деле жашоо керек.
Буга деле жашоо керек, буга деле жашоо керек. Биз суракта жүрөбүз. А бирок ошентип коркуп жата берсек, өлүмдөн коркуп жата берсек, өмүрдөн эмнени тилейбиз биз? Келечек балдар эмне болот? Бардыңарда бала бар. Бардыңарда ниет тилек бар. Бардыңарда үмүт бар жакшы жашасак деген. Бардыгын салып берип атпайсызбы? Ушу добуш менен. Анда элдин бийлиги келди. Мына эл кумтөрдү алып бердик деди. Кумтөрдүн пайдасын ким көрдү деп айткылачы. Мына мен кумтөр боюнча мамлекеттик комиссия мүчөсүмүн. Мамлекеттиктеги макбар комиссия мүчөсүмүн. Мен эчтеке билбейм. А силер тем более эчтеке билбейсиздер. Канча алтын казылганын, канчасы сатылганын, канчасы катылганын эч ким билбейт. Сурасам секрет дейт. Элде эмнеге секрет ал? Элдин байлыгы болсо айт да мынча тонна алтын өндүрдүк, Англияга мынчасын саттык, буну мынчага бюджетке салдык, буну курулушка салдык, буну жолго салдык деп. Жок. Билбешиңер керек дейт. Анткени президенттик бийлик. Биз ушуну тандабадыкпы? Биз ушуну каалабадыкпы? Бүжүңдө барбадыкпы? Текебай туура айтканда. Көрөгөчтүк кылганда. Түркменстан бияк калат деген мынтип барасыңар деген. Ошентип бардык го. Филармонияда өткөндө чоң чогулушта. Отурдук минчип. Мындай көрүнүш кылган Түркменстанда. Бүжүрөгөн көрүнүш. Bir жыл өттү го. Мадубаров айтты го. Bir жылда төрөлгөн бала басат. 6 айда эмгектейт. 8 айында өсүп кетет. Витамин көп жеген бала. Буларды кайли баса алмак түгүл бутта туруп эмгектей албай атпайбы? Артка кетип атпайсызбы? Күндөн күнгө. Анан ушундай кыйын кырдаалда Кудайдын да бугар ачып ушундай күн жылып турат да. Шайлоо 3 күн калды үгүттүн бүтөрүнө. Үгүт бүтөбү же үмүт бүтөбү бир Кудай билет. Бизде өтөбүз деген үмүт бар. Бирок бийлик бизди көргүсү келбейт. Мен Сосновкадан барганда биринчи элге суроо берип, мен 23 күндөн бери эл кыдырып жүрөм. Мен эле сурап атасың. Мен силерден сурайынчы дедим. Мына мен силерден да сурайынчы. Таза шайлоо болорду шересиңерби? Так эле айтып бергилечи. Жок, болбойт. Жок, болбойт. Таза шайлоо болбойт. Мен да силердей кыл ишенем. Мен ошону айтсам, сен неге мынтип элди бузуп атасың дейт. Эл мен бузуп атпайбы? Бийликтин партиябыз жок дейт бул шайлоодо. Биз бардыгына бирдей шарт түзүп бердик. Каалаганы кез дейт. Бийликтин талапкерлери, бийликтин партиясы жокпу, силер ошону көрдүңөр? Бийликтин партиясы жок экенин билип атасыңарбы? Билесиңер да кайсы партия менен келатканын. Эми биз бийликтин партиясы эмеспиз да. Атамекен, бүтүн Кыргызстан дегендер. Бирок болбой эле биз тарыхтагыдай таза шайлоону камсыз кылабыз дейт. Тарыхта таза шайлоонун татымын ошол таткан. Азыркы бийлик башындагылар. 2010-жылы парламенттик шайлоо болгон баарыңар жакшы билесиңер. Атамбаев өкмөттүн башында туруп, өзүнүн кызматын өткөрүп берип, мына бардык ошол 2010 шайлоодо барганбыз, атталып. Мен баргам. Мен өтпөй калып, ошондо ушул экөө өткөн. Таза шайлоо ошондо болгон. Эгер таза эмес шайлоо кылып турган болсок, мен өтпөкмүн, алар өтмөк эмес болчу 2010. Азыр эми бүт байлардын бардыгын аймактарга салып, каймактардын барын аймактарга салып, калганын партияга салып, капка шөген салып катып келатат да. Ал эле ушул мыйзам чыгаруу бийлиги калды. Буну да кала турган болсо, бизге окшогон ооз ачкандар, чындыкты айткандар талаада кала турган болсо, анда бүттү. Келечектин жаназасына туруп жүрсөк болот дары аталып. Бүттү. Мына сен айтты го жана. Кыргызстандан качып атат деп. Кыргызстандан кыргыздар эмес, Кыргызстандан башка адамдар качып атат. 400 миллион доллар азыр отток инвестиция кетти. Жок. Инвесторлор качып атат. Мына инвестиция министрлиги түзгөн, билесиңер барыңар. Инвестиция министрлик түзүп, инвесторлор келет деп 4-5 арабты 2-3 түрк тап келди дагы 2 күн сүйлөтүп койду элдер бар минчит. Троллейбус завод салат экен, учактар дейт, жанагы учкучсуз учактарды, летающий немелерди, беспилотниктерди курасыз
Кыргыз ошого түшөндүк го. Ушунчалык маңыроо болуп бүттүк. Азыр Асман шаарын салабыз десе, ага да ишене атат, бирок Асман шаарын салабыз деген дирекциянын башчысы шайлоо коратат. Анда эмне керек эле? Инвестиция министрлиги жабып коюп туруп, ал бияка кирип кетти, шайлоо коратат. Кеме чөгөрдө баары качат. Азыр баардыгы шайлоого кирип. Эмне үчүн байлардын баардыгы далбастап азыркы шайлоого депутат катары баратат? Анткени азыркы 1 декабрда күчүнө кире турган уголовный кодексте Кыргыз өлкөсүнүн жогорку кеңешинин депутатына кылмышын козгогонго эмес, айып такканга уруксат алыш керек. Мына кызыкчылык ошакта. Байлар нече мыратат, анткени кол тийбестикти алат. Министрлердин мурун кол тийбестиги жок болчу, урматтуу туугандар. Азыркы министрлер өздөрүнө кол тийбестикти алды ушул депутаттардын колу менен. Ушул депутаттардын колу менен кол тийбестикти алышты. Азыр бир министрди соттогонго, же болбосо кылмыш жөнүндө президент уруксат берет, башкы прокурор гана козгой алат. Башка эч ким тие албайт. Мына ушундай мыйзамды кабыл алып бердик. Азыр эми депутаттар, кийинки депутаттар ушундай кол тийбестикке ээ болуш үчүн баратат. Алар кимдерге керек? Алар мага кереги жок. Бирок чындык камалып атпайбы? Калыстыкты камап салбадыкпы капаска? Чындыкты чынжырлап салбадыкпы? Акыйкатты кекиртегинен ас салбадыкпы? Анан кантип жашоо болот? Кандай жашоо болот ошондой акыйкат өлгөн жерде? Каяктагы жашоо? Калп башкарып атса калпты. Эл чын айткандарга ишенбей, калп айткандарга ишенип атса. Балдарыбыздын баары ошол аталардын, апалардын сөзүнө багыт алып атса, Кыргыз кайда барабыз? Улут кайда барат? Жоголуп баратпайсызбы? Жок болуп баратпайсызбы? Чындык тура ачуу болот. Ачуураак айтып койсом, кечирим сурайм, бирок айтышка да туура келет. Атамбаев жөнүндө сөз болуп кетти. Ошонун партиясы менен баратабыз, ошонун мындайча айтканда командасыбыз. Мен арданбайм. Эч убакта, эки дүйнөндө да ошол киши менен мамиледе болгонум. Биз кут берген кишини жут кылтырып отургузбойдук да, мына кут кетти. Мына биз баймай кирип турабыз бул экөөбүз түрмөгө. А мурун баймай кирип тургандар бүгүн жок. Качып жүрөт. Бүгүн алардын түшүнө кирип турат. Мурун биз кирсек кыйкырчы, урушуп. Айтпагыла мага чындыкты деп. Икрам киргизчи эмес, эптеп кирсек, ал кыйкырчы. А бүгүн жок алар. Мына чындыктын запкысын ошол киши тартып атат. Ошол кезде кирип айтып турсаң анда мен силерге ишенсем болмок экен деп эми болсо айтып. Эми ушул катачылыктарды Садыр Нуркожоевич кетирбеш керек да. Ал ошол эле Сооронбай, ошол эле Алмазбек Шаршенович, ошол мурункулардын баардыгын ким жутка тегере? Бирок кече президент воен Антоновкага барганда айтып атат да, мынтип айтты. Баардыгын уктуңар дагы. Менин душмандарым бир гана бийликте эмес, элдин арасында бар экен дейт. Туурабы? Эй, ишине итиркей келгендер толтура. Жактырбагандар деле толтура. Бирок алар душман эмес. Асыресе алар көңүл кош адамдар. А бирок чыныгы Садыр Жапаровдун душмандары Садырдын дал тегерегинде. Мен 10 ай мурда 8 ай мурда айткам. Ушул баш мыйзамды сизге алдыңызга салып берип аткандар пахта коюп, пахтанын алдына мен аны коюп берип атам. Сиздин мурун колуңуздан тасаазды артыңыздан итирип атат. Элден эмне күнөө? Мына азыр эл мени кагыштырып атат. Президентти. Тегерегиндейлер да. Ошо президент айтып атпайбы? Мен партиям жок деп, бирок тегерегиндейлердин 5 партия менен келе атпайбы? Азыркы акчалуу партиялар баары ким менен келе атат? Мына бизге жолдон келе атканды көрдүк, чогулуп турат. Кыргызстан желең коюшат. Ошол арзыматтар, кошоматчылар 4 жол, 5 жол депутат болгондор кайта келе атат. Мен ошолор менен жок болсо ошол менен кармашайын деп келе атам. Билем утуруп каларымды. Бирок бирөө туруш керек да. Бакырчак төөнүн баары жакшы дегендей. Урматтуу Панфилов район тургундары, эми акылыбыздын жетишинче
айттық біз қыдырбаған қыр қалған жоқ, ашпаған бел қалған жоқ. Мұрдан елі бұл өкөз Ақсы таш көмірден түндеп келіп, Баканбайға бардық, азыр бияққа келдік. Ертең Таласқа айтор жеткен жерге өз үстін жеткен әрекет қылдық. Өз үстін, сөз үсті, өз үстін, көз үсті көргөстік. Қалғаны сілердің қолыңыздарда. Жайлайсыңар бы, өз еркіңер. Біз болғаны үмітпенен келдік, үгітпенен келдік. Вдруг дегенде болшы, балким бізді шайлап қояр шығар. Балким бұл жерде ел ойғанған шығар. Биліктің тілегі ұшыл жерден ташқа бар. Алардың партиясы ұшыл жерде алсырап өтпей қалар деген болады да. Үмітсіз шайтан болбайды деген дейлі. Ошондай үмітпенен, үгітпенен жүрөбүз. Бізде алардықындай артықчылық жоқ. Алардықындай бізде ресурс жоқ. Аларға административдік, финансылық ұштатады. Мына 2 күн қалды, 3 күн алды айтпады, ақша тоқатады. Не десең агитаторларға берді. Бізде агитатор жоқ, мына агитатор. Мына агитатор. Неме біздің тізмеде бүт бар. Көрдіңдер, 54. Агитаторларға мындай қылып қойып тұр. Қамақтарға алып барып ақша ұстап қойып отырған продуктар береді. Ондайды ойлап. Неме ал емес, телефон арқылы да лейдинг салып қойды. Да, шындай. Кошелек деген бар, ошол аркылуу келип калат. Бирок ушул сатылып жүрүп, 30 жыл сатылып жүрүп, ушуга келдик да. Эми бир жолу матч реванш кылыш керек да. Бир жолу жана Сосновкада бир аксакал айтты, бул жолу алыш керек деди, анан кийин аларды айдап жолго салыш керек да, апачтага салыш керек деди да. Аябай сүйүнүп калды. Силер деле ушундай кылып бир эрдик кылышыңар керек да. Берсе алышыңар керек, бирок айдап нары салышыңар керек да. Бизди да карап көргүлө. Биздин тизмеде жөнөкөй эле адамдар, бирөөндө бизнес жок. Сталбек деген сакалчан бар, Муктар деген мурутчан бар, башка башы да бар, кашка башы да бар, бардыгы бар. Жашы да бар, аксакалы да бар. Бирок акча калыбыз жок. Мына көрдүңөрбү? Уктуңарбы? Мына Ирина Карамушкина, Асел Кодронго, Кой таш окуясы менен кылмышчы козголгон коркунучтуу кылмышкер. 7 статья менен айыптап. Эмне деген айыптапты билесиңерби? Жок. Альфанын спецнасын барымта калып. Аял кишилер. Мен ишенем бирок. Даже бул вооруженный Альфанын сотрудниктерин силер барымта калгансыңар, колго түшүрүп алып, кордук көргөзгөнсүңөр деп туруп, ушуга кылмышчын козгоду. Эң оор кылмышчын козгоду. 319 статья менен 15 жылга кесилет бер жагы. Бул да коррупция 15 жылга кесилет. Бирок булар коркпой баратпайбы? Анан элде эле мындай үлгү болуш керек, күзгү болуш керек да. Анан биздин бир Урал, башкалардай жок, жанагы жол салабыз дегендер, булар кол салабыз дегендер. Мектеп салабыз дегендер, менчиктеп алабыз дегендер. Ушундай эле түшүнгүлө. Алар жөн эле мындай айтып эле баратат да, кылса кылбайт беле. Алар ошолор эле мынау биздин кесиптештер азыр дагы эртең 7 чакырылышка бара тургандар 9 премьердин башын жутtu. 2 президенттин бирөөнү жолго салды, бирөөнү торго салды. Анан дагы баратат. А кыргыздын келечегин бүтөп салды. Эми ошолор дагы баратат да. Мен ошол коркунуч коркутат. Алар келгенде пайда жок. Ой, каратып туруп биз менен жашынакай кылып саламдашып чай ичип жүрөбүз. Анан добушка келгенде бүттү да. Өкмөт келгенде эле бүттү да, типеле кызыл галстуктарды аппак көйнөктөрүн кийип келип алып эле мактап, сактап алгыл жатат. Эй, өткөрбөй коёк номуйзабын. Эй, элди деле ойлоёк. Мүмкүнчүлүк берели, мүмкүнчүлүк. 30 жыл мүмкүнчүлүк берди. Мүмкүн болуп калды. Эми дагы бир жолу мүмкүнчүлүк сурап силерге келди, бийликтин партиясы. Анан шүмшүмдө биз да келдик. Карызга добуш сурап. Же карызга бизге бергиле, намыска бизге бергиле, же Петрошолго бергиле. Же нар болоёк, же бери болоёк. Биз да чарчадык. Жо чын да. Башка айтар деле сөз калбай калды. Муундар деле титирип бүттү. Эч качан оорубаңыздар. Үйүңүздөр жылуу болсун. Мына казактардын тамашасында кыш жылы болсун деп бата өткөн кой, мен дагы ушу кышыбыз жылуу болсун дейм. Ышыбыз жок болсун, ышыбыз болсун.
Мен танышыңарда Капталактанмын, Алкулдун айылынан. Илгери бала кезде школда окуп жүргөндө бир Калый деген мугалимибиз бар эле, историядон берчи. Ушундай сабак болгондо түн эле күнт коюп тып-тынч болуп каласыз. Мына азыр Рыскелди сүйлөгөндөр ушундай болду. Аябай маанилүү сөздөрдү айтты. Эми муну андан узатып кетсин, муну айылдагы калган бизден. Мына бул келин айтып атпайбы? Элге жетиш керек да шуну баары. Айт эме үйлөрдүн эмесин айтып атпайбы, проблемасын. Ал проблеманы чечиш үчүн сен бияка салышың керек. Ошондон жеңсек анан булар кыймылдайт да. Мына азыр акчачы мына. Уже 2 күндөн 3 күндөн таратат. Бүт билем жадыбалдай. Биздикине гана түштөбөйт, калган тегерегин бара алат. Канчадан алгандан бери айтат. Бирок биз таратса дагы бул кишинин немесин сөзү 3000 түмөлө бар. 2000ден алганда ошо 2000 сом эмне кылып болот. 2000 сомго тыртыйган бир үндүк аласың. Бир отуруп бир семья менен жеп аласың. Бол 5 жылдын сатасың да каласың. Туура. Намыстан кылат эми. Айтып атат. Намыс деген болуш керек да, кыргыздын намысы. Мындан өлөйүн деп калган заманда деле мынтип сатылган жок элек го. Эмне болуп баратабыз дейт. Жардам берип коелы. Мына Замирге, Мухтарды эски тааныш мен. Мухтар экөөбүз тиги премьер-министрге чейин бир ишти бүтүргөнбүз, аягына чыкканбыз. Эми кыйбас туугандар чыкса эми аларга айтып калды. Алар сатылса сатып коесуз. Саламатсыздар. Эми баары эле таанып болушуңар керек. Баягы Мухтардын классташы болом. Эми шынын айтканда мен Рыскелдини мындай көрүп жүрөм. Телевизордон көрөм, телефондон көрөм, азыр башта бар да. Угуп жүрөм. Бул жигитти бүгүн көрүп атам. Аселди илгери таанычымын, Мухтар эмеде ЖКда жүрөт да. 9 жашта. Уланбай экен бар эмес мен. Анан эми чыгылдашкан ушулар азырчы. Биздикени бетке айткан, ачык айткан. Мен колдойм мына. Колдоп берем. Анан эми өзүбүз эле колдобой, семьябыз менен деп. Тегерек чет, жолдош дегендер бар. Мурункудай ден соолук жок. Мен тиги акыркы эсирдин Верховный эсирге шайлоодон бери катышып келдим. Yanımda partok bolчумун чарбада. Деген болуп кеткен. Ошондон бери шайлоого катышып келдим. Шайлоонун оюндарын баарын билебиз. Акча таратат. Даярданып атышат. Угуп атабыз. Бирок бизге келбейт. Ким айткандай. Бир да жолу келди. Адашып да келбейт. Билет да бар да. Адашып сатылбайт. Келишпейт. Такыр келишпейт. Жана айтып атасыңар, көзүңөр ачсындай ойгонгула деп. Туура. Мына бу жерде сиздин сөзүңүзгө тиги жигиттин сөзүндө ойгондук барбыз. Мен жерде отурган бар ойгонбос, анда отур ойгонбойт экенчи. Жакшы сөз айтты. Абдан тиги жигитти азамат экен. Мына сизди абдан жакшы билебиз. Как депутат телевизордон көрөбүз, мындай жаныңызда биринчи жолу көрүп атабыз, конечно, аны жакшы сүйлөйсүз, абдан маңызын чыгара сүйлөйсүз сөздүн.